шариктерди биз эмне үчүн колдонобуз? Биз билесиздер. Алтынай эжеке Чоңалай районунда англис тили мугалиме сабактан сырткаркы ийримдерде окуучуларга өздөрү жашап жаткан жайдагы белгилүү жерлерди тааныштырат жана келген туристтерге ал жайлардын тарыхын англис тилинде айтып берүүгө үйрөтүп келет. Бул жерде негизинен менин сабакта колдонулган көрсөтмө куралдарым. Ар биринин мааниси, мазмуну өтө терең. Ушул көрсөтмө куралдардын жардамы менен сабагым жеткиликтүү болот. Кече Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде Алтынай эжеке сыяктуу ийрим мугалимдеринин облустук сынагы болуп өттү. Жан дүйнөмдүн кесиби деп аталган бул иш-чара балдардын чыгармачылыгын колдоо максатында мыкты мугалимдерге мотивация берүү үчүн ар жылы уюштурулат. Буга чейин биз ошол сабактарды өтүп беришти, мугалимдер анан жазма иштери боюнча жободо тапшырмалар бар, аларды иштешти. Мына бүгүн азыр ошол финалдык туруна ошол мыкты деп эң жогорку упайларды топтогон 5 мугалим калды. Бул мугалимдер Каракулжа районунан, Өзгөнү районунан, Араван, Чоңалай райондорунан 5 райондан мугалим, ийрим мугалимдер калды. Натуралдык, ден соолукка пайдалуу букет гүлдөрдү окуучулар өз колдору менен ушуларды жасашат. Турсунай Мадазимова окуучуларына өздөрү жашап жаткан Өзгөндүн көлдүк айылында өсүп жаткан жер жемиш дары чөптөрдү тааныштырып, ден соолук үчүн экологиялык таза азыктардын маанисин түшүндүрөт. Ошону менен бирге ар бир азыкты заман талабына жараша кооздоп сатканды дагы үйрөткөн. Бизге мисалы окуучулардын туура эмес терип албаш үчүн мээр чөптөр менен биргеликте иштешебиз. Өзгөн районунда. Ошондой эле таза суу, жер байлыктары, кен байлыктарын иштеткен атайын осо компаниялар менен да иштешебиз да. Бул жерде тамак аштын түрлөрүн да окуучулар өз колдору менен. Мисалы куруттардын канча түрү бар. Сармайдын кандай түрлөрүн окуучулар өз колдору менен практика жүзүндө билишет да бардыгын. Ийрим мугалимдери сабактарын көргөзмө куралдар менен өткөндүктөн ар бир сабак кошумча чыгымды талап кылат. Бүгүнкү сынактан таасирленген профсоюз комитетинин мүчөлөрү жардам берилиш керек деген чечимге келди. Көбүнчө мен финансы жагына, материалдык жакка байланыштуу жумуштар дагы бар экен да. Ошого кичине мамлекет тарабынан или болбосо мен өзүмчө азыр оюм кетти. Профсоюз бул кызматкерлердин колдоочу уюм болгондуктан ушуларга дагы кичине материалдык жактан жардам берсек дагы жакшы болмок да. Ошо ийгиликтери дагы чоңураак болмок. Чыгармачыл мугалим балдарга билим менен бирге тарбия берет. Келечекке жол көрсөтүп, ар бир окуучунун артыкчылыгын байкай алат. Кичинекей талантын өнүктүрүп, легендалардын жаралуусуна себепчи болот. Иш-чара концерттик программа менен коштолуп, катышуучулардын ар бири баалуу белектер менен сыйланды.